Assalamu алейкум достор, сиздер менен кайрадан мен Эльвира. Бүгүн сиздерге мен листочка карман тиккенди үйрөтөм. Баарын жакшылап кунт коюп көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Бул жерде бизге листочка кармандын мен манжет деп атап коем муну. Ушундай узундугу 20 см, туурасы 8 см болгон бизге материал керек. Бул астыдагы материал болсо бизге как көйнөктүн же болбосо костюмдун материалы деп эсептейли. Ал эми бул жашыл чөнтөктүн ички жагы, эки жагы тең 20 см. Сиздерге ушул жакшыраак көрүнсүн үчүн, билинсин үчүн мен жашылды тандадым. Бул болсо биздин чөнтөгүбүздүн манжети. Бул көбүнчө листочка карман деген пальтолорго, чоң эндүрак кылып пальтолорго же болбосо костюмдарга, халаттарга койсо болот. Бул жерде бизде 20 см материал бар. 20 см эки жагынан 1 см кеңирээк 1,5 кылып ашырып койсок, ортодо бизде 17 см колубузду сала турган чөнтөктүн кеңдиги калат. Ушул мел менен белгилеген жерибизди азыр биз мына материалга тигип алабыз. Бул материал биздин көйнөгүбүздүн алдыңкы бир полочкасы деп эсептеңиздер. Ошондо бул биздин полочкабыз бир көкүрөк жактан ылдый кеткен бир кийимибиздин алдыңкы жагы. Бул жерден биз боковой шовтон ичкери карай 5-6 см өлчөп туруп чөнтөктүн ордун белгилесек болот. Жана жогорудан колтуктун оюндусунан ылдый карай где-то 20 см 25 см чейин белгилесек болот. Мына эми ушул жердин ортосун сызып белгилеп алабыз, что бизге тигиш үчүн түз линия болуш керек. Мынау листочканы болсо биз сөзсүз дублерин жабыштырып, үтүктөп, кырын чыгарып алсак болот. Бизге тиккенге да ыңгайлуу болот. Азыр бул жерде шишип, сиздерге неудобно көрүшү мүмкүн. Эми ушул белгилеген жерибизге мындайынан коюп туруп, бастырып тигебиз. Өзү линиянын үстүнө тиксек дагы болот, бирок мен азыр линиянын сыртынан эле тигип турайын, сиздерге мындай белгилүү болсун үчүн. Андан кийин биз үстүнө линия сызып, ошол сызыктын үстү менен тигип кетебиз. Мынакей биз булавка менен жабыштырып алдык. Азыр бул жерден биз 2,5 мм аралык калтырабыз дагы, ушул жерден 0,5 мм тигип чыгабыз. Мына ушул белгилеген жерден баштап сызып туруп белгилеп алсак, бизге ыңгайлуураак болот. Мынакей 17 см болду бул манжеттин узундугу. Азыр түз кылып сызып алабыз. Бул жерге закрепка берип туруп, лапканын сырт жагына 5 мм эле материал калтырып туруп, ушинтип тигебиз. Азыр бул жерден чөнтөктүн ички жагын кошуп жабыштырып тигебиз. Өзү негизи чөнтөктүн ичиндеги чөнтөк жагын тигерде манжет экөөнү бириктирип коюп алып тиксек дагы жакшы болот, бирок мен сиздерге жакшыраак түшүнүктүү болсун үчүн экөөнү бөлөк-бөлөк тиктим. Жанагы тиккен тигиштин үстүнөн эле кайталап тигип жабыштырып алсак болот. Мына бул жерде мынандай болуп тигиш пайда болду. Мынакей чөнтөгүбүздүн манжети 2,5 см болду. Муну биз 2,5 см мындай кайрыйбыз. Азыр кайрыганга эртерээк. Мына бул жерден ошол тиккен сызыктан 2,5 см мына белгилеп албадык беле, ошол жерди ушул тигиштен бул жакка карай сызып алабыз. 2,5 см башынан, этегинен сызып алып туруп, узун линия түшүрүп алабыз. Мынакей бул чөнтөгүбүздүн дагы ички жагынын экинчи кабаты. Бул жерде ушул линиянын үстүнө коебуз дагы, мынтип муну да жабыштырып тигип алабыз. Бирок кайсыл жеринен тигерибизди билбесек, кайра белгилеп алсак болот. Сырт жагынан белгилеп, үстүнөн сызып алсак, ошол линиянын үстүнөн тигип келсек, тегиз тигиш түшөт. Мына бул жерди ашырып алсак, бизге көрүнүп турат кайсыл жерден тигерибиз. Үстүнө мынтип сызып алганда бизге кайсыл туштан, кайсыл жакка карап тигерибиз анык болуп көрүнүп турат. Мына бул тигишти ушул жанагы биринчи тигип алган тигишке туштап туруп тигебиз. Ушундай ортолукта
Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад деп салават айтканча отурсак да болот. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Бош отурбай оозубузду да кыбыратып отурсак болот. Мына эми бул тигип алган жерибизди биз ортосунан кесип алабыз. Биз мына бул жерде 2-3 катар тигиш болуп кетпедиби? Биз жанагы манжетти бир бөлөк жашыл материалды бир бөлөк тиккен үчүн бул жерде 2-3 линия түшүп кетти. Ошон үчүн биз бир линиясына, сырткы линиясына көңүл бурабыз. Анан бул материалдын аңтарган тескери жагы бул жерди ушул жака каратып туруп кыркып алышыбыз керек. Кыркканда өтө этияттык менен мына кайчынын учу турган жерге чейин эле кыркышыбыз керек, себеби кийин аңтарганыбызда бизге өтө мындай жыртык болуп көрүнүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн өтө этияттап кыркабыз. Мына эми кырккандарыбыздын баарын баягы костюмубуздун же болбосо көйнөгүбүздүн сырткы полочка материалынын ичине баардык тиккендерибизди аңтарабыз. Биз баарын полочкага тескери кылып туруп тигип алганбыз. Мынакей баарын аңтарып ичине киргизип салдык. Бул бурчектерди дагы киргизип салдык. Мына эми тегиздеп тартабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо үтүктөгөнчө тиксеңиздер андан жакшы. Себеби мына материалдарыбыздын кыры чыгып жатып турат. Азыр бул жерде шишиктей болуп мындай бизге кызыктай көрүнүшү мүмкүн. Но жашыл ичиндеги материал ар кандай материал болуп калышы мүмкүн чөнтөгүбүз. Ошон үчүн көрүнүп калбаш үчүн ушул бурчекти жакшылап тартабыз. Тартып анан мына жерди бастырып тигишибиз керек. Жана кырккан үч бурчтук материалыбызды тигип алышыбыз керек. Жылып кетпес үчүн, ачылып кетпес үчүн мындай булавка менен жабыштырып алсак болот. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Мына ушул жерден биз түз кылып тигишти берип алабыз. Муну материалды илештирип кетпешибиз керек. Себеби бул сыртка сразу көрүнүп калат. Ушул жердин кырынан эле мындай кылып өтө кылдаттык менен түз линия түшүрүп бул жак бетке чейин түз линия менен ошону бастырып албастан мына жерден аякташыбыз керек. Мына бул жерде болсо бастырып тигип албашыбыз керек. Өтө этияттык менен тигебиз. Кечиресиздер, менин камерамды кызым кармап тарткан үчүн өтө кыймылдап тартылып калыптыр. Эгерде жакшы түшүнө албаган болсоңуздар, комментарийге жазсаңыздар болот. Мен кайрадан алысырактан жакшы кылып, түшүнүктүү кылып тартам. Иншаллах бул жерди дагы жанагыдай кылып бастырып тигип алабыз. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават айтканча турсак болот. Ар бир иш кылып атканыбызда. Себеби биздин пайгамбарлар доорунда Идрис пайгамбар, жаңылышпасам, ушундай тигүүчүлүк менен алектенген. Ошон үчүн бул тигүүчүлүк эң сонун өнөр. Ошон үчүн кыргызда айтылат, өнөрлүү өлбөйт деп. Мынакей биздин ушинтип сүйлөп отуруп чөнтөгүбүз даяр болду. Бул мынакей иш жагы. Бул жерди кээ бирки башка толстовкаларда ушул жерден мындай строчка берип койсок болот. Кааласак ортосуна ичине замок коюп койсок болот. Мен дагы кийинки видеолордо иншаллах замок коюп тиккенде да көрсөтөм. Мына бул арткы жагы. Эми бул жашылды эки чөнтөктүн материалын бири-бирине бетме-бет кылып туруп ушинтип айландырып тигип алабыз. Кааласак кыскараак кылып тиксек болот, кааласак узунураак кылып тиксек болот. Эми өзүбүздүн каалообузга жараша чөнтөктү тигип алабыз. Видеолорду башкалар менен бөлүшүп турсаңыздар, мен өтө кубанычта болом. Мынакей биз чөнтөктүн ич жагындагы жармаштырып тигип алдык. Если оверлок болсо, оверлок менен айландырып туруп ушундайынан берип койсок жакшы болот. Биздин чөнтөгүбүз уже даяр болду. Ушундай чоң узун чөнтөк болду. Бул жерди кааласаңыз кыскараак кылсаңыз болот, кааласаңыз мындай бүктөп тигип койсоңуз болот. Мынакей ушинтип биздин чөнтөгүбүз даяр болду. Мындай чөнтөктү биз калың толстовкаларга койсок болот, боковой жака. Анан мындай ичин тегеретип алып салсак дагы болот. Если спортивныйларга коюп калсак, боковой жака тикесинен кылып койсок дагы жакшы көрүнөт.
же болбосо түз кылып туруп костюмдарга, пальтолорго ушундай листочка карман колдонсок болот. Кайрадан ушинтип кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.